мен кой менен өсүп жүнгө жакын болгом да. Анткени чоң энем да, апам дагы ар дайым шырдак жасап, алайкей жасап, жибирип, шоона жасашып, дайыма мен аны кошо кармалашып, кошо аралашып жүрүп, мен ошол өнөргө өзүм сугарылгам десем болот да. Каарманыбыз 25 жылдан бери түрдүү токуу станоктору менен таза кой жүнүнөн жасалган баш кийимдерден тарта кийим-кечелердин, буюмдардын түрлөрүн жасап келет. Кадимки кой жүнүнөн натуралдуу кездемелерди жасап, кол өнөрчүлүгү менен кыргыз деген атты дүйнөгө таанытуунун аракетинде. Өзүмө жараша да, мисалы бул жерге эркектердин шарфын токуйм, бул жерге кездеме токутам, бул жерге узун кылып токутуп туруп, анан бышырып, анан жилеттерди тигебиз. Бул жерде чоң келем болгондуктан мындай одеялдарды көрдүңөрбү? Анан булар андан кийин жазылат. А бул жерде жоолук. Мына бул жерге өткөрүлөт. Мындан бул жердеги ийнелерге өткөрүлөт. Могу жерде канча ийне татаал болсо, ошого жараша мындай узорлор кетет да, оюлар. Негизи окуучуларым Тажикстанда да бар. Мени Тажикстанга 2-3 жолу чакырышып, ошол жака үйрөтүп бергин деп, мен ал жактан үйрөтүп бергем. Алар да өзлөрүнүн иштерин улантат. Ошондой эле азыр мен кеминде баягы айылды өнүктүрүп, айылдагы аялдарды шарттарын жакшырталы деп атпайбызбы? Анан айылдагы аялдардын баары эле балдары чоңоюп, баары эле иштегилери келип, бир нерсе менен алагды болгулары келишет. Анан ошону эске алып туруп, мен кеминде азыр 21 окуучум бар десем болот. Алар мага жибирип беришет. Мына биз отурган станокко атайын жабынгычтар токуйт. Азыр бул жерде 2 метрлик жабынгыч токулуп жаткан. Анда эмесе биз да токуп көрөлү. Бул жерге азыр сары өңдөө жипти өткөрүп алдык. Эми күч менен мындай токуу процессине киргизебиз. Айыл аймактарындагы кыз келиндерди жумуш менен камсыздап, көптөгөн токуу ишканаларын ачсам деген изги тилеги бар. Мына бул кызым деле институтта окуйт, бош учурунда келип, анан бул жерде иштешет. А мен эле баарын өзүм жаза берсем, өзүм билгенден кийин анда башкалар үйрөнбөй калат да. Биздин максат көбүрөөк жаштарга үйрөтүп, анан ошол үйрөнгөн эмесине жараша кийинчерээк өздөрү окуган окуусу боюнча да, иштеген иши боюнча дагы жумуштарын алып кетиш керек да. Мына көрдүңөрбү? Ар бир жип боонун баары мындан өтөт, сапталып бияка. Баягы илгерки эле өрмөк, бирок мындай ал узун 10 метр болсо 10 метр жатат да, ошол 10 метрди биз бияка түрүп коебуз. Анан кайра токугандан кийин ар жагына түрөбүз. Баягы чакан болуп калат да. Демек, бул ыңгайлуу. Бирок өрмөктү буга токуса бош болуп калат да. Баары бир кыргыздын өрмөгү өзүнүн немесине туура келет. Анан ар бир жип көрдүңүзбү? Кээ бирөө айтышат да. Жасаган буюмдарыбыз эмне кымбат деп. Момундай мунун кантип токулуп атканын, кантип бирилгенин көрмөйүнчө адамдар анын кандай күч менен мээнет кеткенин түшүнүшпөйт да. Анан жасалгандан кийин булар абдан жагымдуу болот. Анткени мен айтам, бул жерде фермердин сүйүүсү, жүндү жууган адамдын, тыткан адамдын, аны ийирген адам, токуган адам, канча адамдын сүйүүсү жетет. Ошон үчүн бул жасалган нерсе абдан мындай жылуу да, сүйкүмдүү да, жарашыктуу дагы болот да. Канча адамдын сүйүүсү бул жерде жаткан үчүн. Көрдүңөрбү? Ар бир жип токулуп колдон өтөт мына. Жөн эле бул мындай фабрика эмес, шакылдап өзү иштей берген. Акыркы жылдары кыргыздын нукура саймалары түшүрүлгөн кийимдерге болгон суроо талап күчөп, жада калса чет жактардан да бул өнөрдү үйрөтүүнү сурангандар көп дейт Гүлмира айым. Бул жерде болсо биз кыргызда жана өрмөк өнөрү, бизге өрмөк менен кездеме токуу жоголуп кеткен. Анан биз өрмөктү алып, бул боз үйдө эле колдонулуп калган да. Ошо боз үйдө эле колдонулбастан биздин кыргыздын кийимдеринде ушу пайдаланылып, анан кыргыздын кийим экени алыстан билинип турса деген максатта биз өрмөктү ар бир жарашыктуу жерине салып, же болбосо жеңине, же бул жерине, же мындай салып туруп,
жасап атат. Өз өнөрүн ичте калтырбай, элге да үйрөтүп, кыргыз кол өнөрчүлүгүн жайылтууну көздөгөн өнөр ээсине ийгиликтерди гана каалайбыз. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, Таң Маанай.